Кадамжай районунда улуттук кол өнөрчүлүктү даңгазалаган көргөзмө өтүүдө. Ага республиканын 7 дубанынан келген ууз чеберлер катышып, өз колунан жаралган эмгектерин келген калың элге тартуулап жатышат. Кыргыз килеми фестивалындагы эң бир чоң максаты бул маалымат берүү да. Фестивалды кеңейтүү. Анан ушул ата бабалардан келе аткан салттуу өнөр, салттуу билим бар. Ошол билимди жаңыртуу жана улам жаңылануу менен элге алып чыгууда, жаштарды тартуу. Биз ар жыл сайын өтүп турса, бизде дүйнөлүк деңгээлге чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол килемди дүйнөгө таанымал болуусуна биздин уздардын дагы эмгектери зор. Ошолорго эфир аркылуу бүгүнкү таазим кылып кетебиз. 60 жаштагы Тоту Мамытова да көргөзмөгө өз колунан жасалган эмгектери менен келип олтурат. Алгач койдун жүнүн жууп, ийрип, калоого жараша түз берерин, тар согуда кылдаттык менен мамиле кылуу талап кылынаарын айтат. Талаак кылып алып туруп жуабыз. Порошок менен жытыны кетирип таза жуабыз. Анан кайра түрөбүз. Иригенде бир түрүп алабыз, кийин дагы жууганга даярдайбыз. Кийин дагы түрөбүз. Ошентип кайра кармай бересиң да, жүндү кайра кармай бересиң. Анан ишке келет да, мынатип. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө атайын алыска ала кийиздин мекени болгон Талас областынан да чеберлер келишкен. Аябай жакшы тосуп алышты. Ыраазыбыз. Рахмат силерге. Кол өнөрчүлөр менен таанышып, көргөзмөлөрдү көрүп атабыз. Жакшы, аябай лелектин килемин мен аябай баалайм. Кол өнөрчүлүгүн баалайм. Рахмат баарыңарга, ишиңерге. Таластан келдик. Ошол алыскы жолду карабай, элек шаарына килем үйрөнүүгө максатында да болсо дагы Кадамжайдан. Рахмат силерге. Катышуучулар мындай көргөзмөлөрдүн жардамы менен жаш муунга ууз чеберчиликти жеткирүү, кызыгуусун ойготуу башкы максат экенин кошумчалашты. Эл билбегендерди билдирейин деп, мына Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарынан жакын жерден жалгыз мен келдим. Кызыгышпайт азыркылар көп. Ушу эми илгеркиден калган буюмдарды таанышсын, билишсин деп жасап келейтем. Ар бир областтын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар кол өнөрчүлүгү боюнча. Ошол боюнча бири-бирибизден окут алмашып, бирибизде жокту бирибизге сатып, көтөрмөлөп, ушуну жайылтышыбыз керек. Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн таанытышыбыз керек дүйнөгө. Ошол максаттар менен биз мына кол өнөрчүлүгүнө ушундай фестивалдарга жер алыс дебей, аракетибизди жасап келип атабыз. Жергиликтүү ууз чеберлер кыз келиндерге өнөрдү кеңири жайылтуу үчүн атайын үйрөтүүчү жерлерди да даярдашканын айтышат. Белгилей кетсек, жергиликтүү ууз чеберлердин колунан жаралган эмгектерге чет өлкөлүктөр да кызыктар. Салгыч, сумка, анан боз үйдүн элге кое турган жасалгалар үчүн, анан мекеме ишканаларга пано жасаш үчүн заказ бергенде ошол даярдадык. Ошолордун заказы бүткөнү калды, где-то бир жарым метрче калды. Ону дагы бүтүп заказга беребиз дагы. Онон түшкөн акчаны биз ортодо фонд кылып уюштуруп, анан өзү 18 аял барбыз үйдө. Отурган аялдардан 18 аялдан калоочуларга ошол этап менен бөлүшүп, чет өлкөлөргө экскурсияларга турист болуп барып келебиз. Таат окуйт элек, килем тогот элек, килемдерди ушундай өзүбүз. Мен мисалы энди неме болсо мындай бир кичине вактында 6-7 класстарымда килем сокком. Килем согуп, кадимкидей эле жакшы үйрөнүп, чебер болуп, анысыныкына чакырганда барып килем согуп жүргөмүн. Эми кийин дагы бир вакыт келди, жоголуп кетти. Эми дагы баш көтөрдү. Кыргыздын көркөм өнөрүнө экинчи жашоо, жаңыча стиль берүү заман талабы дешет көргөзмөнүн катышуучулары. Кошумчалай кетсек, кол өнөрчүлөр көргөзмөсү эртең Лейлек районунда улантылмакчы. Ажамал Мырзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.